Карылар үйү. Бул сөздү укканда ар бир кыргыздын оюна кароосуз калган. Саламаттыгы начар, жашоодон үмүтү качкан карылардын дүйнөсү келет. Чындыгында алардын бүтпөгөн сырлары, жаңы ачылган кызыктуу турмуш барагы тууралуу ой эч кимге деле келбесе керек. Карылар үйүндөгүлөр менен сүйлөшүп отуруп, ар бир адам өмүрүнүн аягына чейин өз дүйнөсүнүн кызыгын издеп, улам жаңы кырын ачып жүрүп отурат экен деген ойго жетеленесиң. Буга мисал, бир нече күн мурда Карылар үйүндө жашы 80ден ашкан Болот ата жалгыздык менен коштошту. Карылар үйүндө жашаган 2 жыл аралыгында өзүнөн 4 жаш кичүү Зина аттуу айымды жактырып жүрүп, мыйзамдуу түрдө ага үйлөндү. Жалгыздык деген кыймыл 2 киши болсо, мисалы үчүн бирөөсү бул ооруп калып атат, мен чургап барып аптекага барам, базарга барам, окатап келип окат жасайм, каралап, мындай аны үстүнө бирге отуруп тамак ичип сүйлөшүп, эрмектешкенге да эме болот экен. Эки кулагы укпайт, кишини көзү да көрбөйт бечара. Менин да бир кулагым, бир көзүм көрбөйт. Анан сүйлөшө келгенде мен эмне сүйлөшкөнүмдү түшүнбөйт, анан жазып берип, анда жаш окуй албайм, көзү да көрбөйт да. Шөгүлүп бири-бирибизди түшүнүшөбүз да. Биз барган Карылар үйүндө бул жубайлар сыяктуу баш кошкон дагы 10 түгөй бар. Алардын катарында Украин Николай менен татар Люба да бар. Экөө баш кошконуна 6 жыл болду. Кол кармашкан күндөрүн эч качан унутпайбыз дешет алар. Анткени алар кол кармашкан күнү Карылар үйүндө болсо да чакан той өткөрүшүп, экөөнө гана таандык болгон кооз бөлмөгө көчүрүлгөн. Познакомились, живя здесь много лет. Я с 2000 года здесь. Биз Люба экөөбүз ушул Карылар үйүндө тааныштык. Ага чейин 6 жыл жалгыздыкта ичип чеккен адамдардын арасында кыйналып жашап жүрдүм. Люба менен көп учурда маектешип калып, анын жакшы айыл экенин билгем. Ага үйлөнүү сунушун айтсам, ал дагы макул болду. Баш кошкон күнү эт, шербет, шириндиктерди алып келип Карылар үйүндө той өткөргөнбүз. Тагдыр буйруп койгон күнгө чейин бирге жашап, бири-бирибизге жөлөк болобуз. Кийинки маектешкен түгөйлөр башкалардан айырмаланып, жашоого бышык, тың экени байкалат. Анткени аялы Үмүт өзү жашаган Карылар үйүн тазалап эмгектенсе, жолдошу Тазыбек короого киргендердин документтерин текшерет. Телевизор көрүп отурабыз, комузун чертип берет. Аргача акындарды, ырчыларды сен билесиңби, булардын мазмунун кимирде сүйлөтүп, бугобурайт. Мен оюмдагыларды билгенимди айтып берем. Бишкектеги 72-чи Карылар үйүндө жалпы 206 карыя жашайт. Аталган Карылар үйүнүн жетекчилигинин айтымында, эгер 2 карыя бирин-бири жактырып, турмуш куруу тууралуу арыз жазышса, алардын никесин расмий каттап, мыйзамдуу түрдө баш коштуруп, атайын бөлмө бөлүп беришет. Ал эми баш кошуу салтанаты майрам сыяктуу белгиленип, ар бир түгөйдүн диний өзгөчөлүктөрүнө жараша никеси кыйылат.